340 кожолугу бар Бабыр айылынын тургундары ички арыктарын чаап бүтүштү. Ал Өзгөн районундагы Мырзаки айыл өкмөтүнө карайт. Өкмөт тарабынан дан өсүмдүктөрүнө жардам берилип, Мырзаки айыл өкмөтүнүн дыйкандары быйыл арпа, буудай жана жүгөрү эгүүгө басым жасап жатышат. Чоң канал ошол. Өзгөн канал деп коет. Толугу менен казып бүттүк. Анан мына ички арыктар полный мына казылып бүттү. Анан мына ал жакта бир 800 метр арыгыбыз калды. Аны 2 күндө бүтөбүз. Кудай буйрса. Эгин тегиндер быйыл аябай активдүү киришип атат. Мамлекет жардам берди уруктан. Азыр биздин айылда аяк бая бир 28 гектар буудай эгилди. Арпа көп эле бир 50 гектарда. Өкмөт боюнча деле бир 80-90% эгилип бүтүп калды. Быйыл аябай жакшы эгип атат, активный эгип атышат. Үрөндү өкмөт тараптан жардам берип атат. Ошого мындай жакшы активный эгип атышат да. Мырзаки айыл өкмөтүнө караштуу арыктардын жалпы узундугу 51 километрди түзөт. Өлкө башчысы Садыр Жапаров өзү айыл чарба багытына өзгөчө көңүл буруп, бул жаатта бир канча тапшырмаларды берген жана колдоо көрсөтүүнү жергиликтүү бийлик кызматкерлерине тапшырган. Кудай кааласа бизде баягы жаздын бир күнү, күздүн 100 күнүнө тете дегенде, Кудай кааласа былтыркы мен келгенде бул көйгөйдү жакындан билдим да, мына суу тартыштыгынча баягы каналдар казылбай эме болгондон. Кудай буйрса мына бүт каналдарга өзүм баш болуп чыгып, эме болуп атабыз, буну алдыга жылдырып атабыз. Анан мына суу пайдалануучулар ассоциациясын эле күтпөй, СПА деп коет, аны күтпөй, анын бюджетин эле күтпөй, мына элди уюштуруп, эл менен каза турган жерлерин айыл башчыларга айтып, элди уюштуруп ашар жолунда бүтүрүп атабыз. Андан сырткары Мырзаки айыл өкмөтүндө бир 6 эме бар, экскаватор бар, жарандарыбыз бар. Алар менен да өзүнчө бир чогулуш өтүп туруп, анан кийин алар соляркасына эле жардам берсеңер, бир Мырзаки айыл өкмөтүнө кошкон салымыбыз болот деп, аларды да ишке салдык да. Болбосо биз ошо техника жагынан кыйналып атабыз да Мырзаки айыл өкмөтүндө. Мырзаки айыл өкмөтүндө 20 жылдан ашуун убакыт казылбаган каналдар техниканын жана кол күчүнүн негизинде тазаланып, кеңейтүү иштери жүрдү. Жаңыдан кызматка келген айыл өкмөт башчысынын көрүнүктүү иштерине жашоочулар ыраазы. Менин 80 сотик сугат жерим бар, 1 гектар кайрак жерим бар. Кудай кааласа быйыл суу жакшы болот деген үмүттөбүз сугат жерлерге. Аябай жакшы, аракет жакшы быйыл. Жылда караганда кыскасы жакшы. Аябай жакшы. Кудай кааласа быйыл Мырзаки айыл өкмөтү чоң ийгиликке жетишет деген үмүттөбүз. Эми жасаган иштерин бардыгы кандай десем, мына канча жылдан бери казылбаган мына каналыбыз казылды. Мына асфальттар канчасы курулду. Биздин көчөгө өтө жакшы жаңылыктар келди. Свет, бардык нерсе, бүт слою бардыгы келди. Мына суу чыкпай калчу да, суулар чыгып атат. Жакшы немелер. Чоң каналдар, мына Лопчи канал бар. Менге караштуу Апкам айылында 1617 метр эме бар. Айыл өкмөтүнүн күчү менен ушул 1617 метрди чаап бүтүп, мына азыр көрсөңүздөр болот, жакшылап тазалап койдук. Элдики сел коркунучунан пайдаланып, ошону болтурбаш үчүн чаап тазалап койдук. Быйылкы жылы декадарга эң жакшы шарттар түзүлдү. Мына кол арыктарды азыр көрөсүздөр, элдер ашар түрүндө ар ким өзүнүн арыктарын чаап, сугат жердеги сууларды баарын арыктарын чаап, күн салым ишаретип атат. Но бир 3-4 күн ичинде калган арыктар бар тазаланып бүтүп, элге суу бере баштайбыз. Дыйкандар кол менен ашар жолу менен казуучу арыктарды учурда соңуна чыгарып жаткан убагы. Анткени март айы жаан-чачынга туш келип, айрым жумуштарды токтотууга туура келген. Учурда Мырзаки айыл өкмөтү СПА бөлүмүнө жардам колун сунууда. Биздин бюджет эми толук арык каналдарды казганга жетпейт. Биздин бюджет 1 миллион 200 миң. Бул эми арык каналдарга өкмөттүн түздөн түз жардамы менен казылып атат. Өкмөттүн баягы жеке менчик экскаваторлору менен сүйлөшүү жолдору менен казылып атат. Ошого өкмөткө чоң рахмат айтууга уруксат этесиз. Быйыл эми суу маселеси болбош керек. Бүт бар жогу элдер түшүнүп калды. Азыр арык каналдарды мына күн ачылгандан бери уже арык каналдарды каза баштады. Мырзаки айыл өкмөтүнүн кызматкерлери жана СПА бөлүмү суу таңкыстыгы жаралбайт деген ишенимде суу берүү алдында турушат. Перизада Ташиева, Зайыр Абдыкеримов, Улкан Зунду кызы, Ош облусу.